15 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Президент мүрзөөлөргө таш, мрамор жана темирден эстелик тургузууга тыюу салган жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жерге берүү иши жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык тарых, маданий мааниге ээ көрүнүштөрдү кошпогондо мүрзөөлөргө таш, гранит, мрамор жана металлдан жасалган эстеликтерди тургузууга тыюу салынат. Анын ордуна эстелик менен тосмолор жыгачтан даярдалат. Алардын бийиктиги 70 сантиметрден ашпашы керек. Буга чейин Жапаров маркумду жерге берүүдө ашыкча чыгымды азайтуу керек экенин белгилеп, элди мүрзөгө эстелик орнотпоого үндөгөн. Ал өлкөдө түз жерлер аз экенин, эгер сөөк коюлган жерлер кийин кайра иштетилбесе, азык-түлүк көйгөйү жаралып, элди турак жай менен камсыз кылуу маселеси корчой турганын эскерткен. Асман шаарында бензин, дизель жана газ менен жүргөн унааларга тыюу салынат. Ысык көлдө Асман экологиялык таза шаар пилоттук долбоору куруу концепциясынын негизги багыттар жөнүндөгү жарлыкка президент Садыр Жапаров 14 октябрда кол койду. Документ шаарды курууда экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле туристтик инфраструктуранын өнүгүшүн көзөмөлдөгө шарт түзүү үчүн даярдалган. Ага ылайык Асман шаарынын аймагында бензин, дизель жана газ менен жүргөн транспорт каражаттарын колдонууга тыюу салынат. Ошол эле маалда электромобиль, электробус сыяктуу транспортторго уруксат берилип, бул үчүн атайын кубаттоочу инфраструктура түзүлөт. Жапаров мындан тышкары калктын мобилдүүлүгүн камсыз кыла турган каражат катары велосипед колдонууга ашыктандыруу үчүн тиешелүү шарттарды түзүүнү тапшырды. Жарлыкка ылайык Минкап концепцияны иштеп чыгууда ушул талаптарды эске алышы зарыл. Ал 2025-жылдын 1-мартына чейин бекитилиши керек. Асман шаарынын курулушуна 2023-жылы жайында капсула салынган. Бийлик аны 7-10 жылдын ичинде куруп бүтөөрүнө жана ага $20 миллиард жумшоону пландап жатат. Болжол менен шаардагы алгачкы имараттар 1-1,5 жылдан кийин пайда болушу керек. Былтыр 2022-жылга караганда 85%га көп мигрант кайтып келген, көбү Орусиядан. Эл аралык миграция уюму акыркы 4 жылдын ичинде Орусияда иштеп жүргөн 113,496 кыргызстандык мекенине кайтып келгенин билдирди. Бул башка өлкөлөрдөн кайткан кыргыз мигранттарынын жалпы санынын 88%-ын түзөт. Уюмдун изилдөөсүнө ылайык бул көрсөткүч боюнча Орусиядан кийинки экинчи орунда Түркия турат. Бул өлкөдөн көрсөтүлгөн мезгил аралыгында 5000ден ашык кыргызстандык кайтып келген. Баарынан аз мигрант Казакстандан, Түштүк Кореядан жана Улуу Британиядан кайткан. Кыргызстандыктар көбүнчө үй бүлөлүк себептерден улам үй бүлөсү менен кайра биригүү же үй бүлө куруу максатында мекенине кайтып келишкен. Мындан тышкары мигранттардын кайтышына эмгек келишиминин аякташы, депортация, рубльдин кунунун түшүүсү жана жарым-жартылай мобилизация өңдүү факторлор себеп болгон. Ошондой эле мигранттар чет өлкөдөгү коопсуздуктун жана адам укуктарынын жалпы абалына байланыштуу мекенине кайтышкан. Маалыматка ылайык кыргызстандыктар мекенине эң көп кайткан учур 2023-жылга туура келген. Анда алардын саны 2022-жылга салыштырмалуу 85% көп болгон. Ошол эле маалда бул көрсөткүч 2021-жылы 21%, 2022-жылы 18%га өскөн. 2021-жылдан 2023-жылга чейин мигранттардын мекенине карай агымынын өсүүсү миграциялык түзүмдүн кыйла өзгөргөнүн көрсөтүп турат. 2024-жылы алардын саны мындан да көп болот деп күтүлүүдө. Азырынча быйылкы жылдын алгачкы 4 айы боюнча гана маалыматтар топтолду деп билдиришти уюмдан. Кыргызстандык мигранттардын эң көп агымы Ош облусуна туура келген. Андан кийин Чүй жана Баткен облустары жана Бишкек шаары жайгашкан. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Карабаев үй камагына чыгарылган жок. 14 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүдөн баш тартты. Кылым шамы укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык Карабаевдин адвокаты аны үй камагына чыгарууну же электрондук көзөмөл менен бошотууну өтүнгөн, бирок анын бул өтүнүчү четке кагылды. Прокурор каршы болду. Судья соттук териштирүү жаңы гана башталганын жүйө келтирип, баш коргоо чарасын өзгөртүүдөн баш тартты деп билдиришти укук коргоочулар. Карабаевдин иши боюнча кийинки отурум 28 октябрда өтөт. Анда эксперттер Нурлан Сакбаев, Талайбек Абдыкожоев жана Азамат Жанышбек уулу суралат. Бул эксперттер Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 журналисттин иши боюнча корутунду даярдашкан. Жомарт Карабаев быйыл июлдан бери ТИЗО 1де камакта отурат. Ага бийлик өкүлүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо беренелер боюнча
айып тагылган. Адвокаттары Карабаевке кылмыш ишин козгоого анын күч түзүмдөрдүн айтканы боюнча соттук экспертизанын корутундусун жазып берүүдөн баш тартканы жана буга макул болгон мурдагы кесиптештерин сынга алганы себеп болгонун билдирүүдө. Бишкекте 22 октябрдан тарта жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 15 октябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитетинин жыйынында билдирди. Буга чейин жылуулук эч качан 22 октябрдан тарта берилген эмес. Бирок метеорологдор абанын температурасы төмөндөй турганын кабарлап жатышат, деди министр. Ибраев жепте 200 000 тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар экенин кошумчалады. Быйыл Минка президенттин тапшырмасы менен Бишкек Жевин жана Бишкек жылуулук түйүндөрүнүн өкүнчүлүктөрүн мэриянын башкаруусуна өткөрүп берген. Садыр Жапаров мындай тапшырманы 2 февралда жепте авария болуп, шаар кайрадан жылуулуксуз калгандан кийин берген.